Баасы 1 миллион 800 миң сомго барабар болгон аткезчилик жүк Карабак айылындагы дал ушул үйдөн алынган. Тажик айылдарынан бир гана арык бөлүп турган бул көчөдө буга чейин да мыйзамсыз жүктөр өтүп турганын чек арачылар билдиришет. Шектүү катары кармалган жарандын жубайы УКМКнын маалыматында айтылган тамеки тууралуу билбестигин, кошунасы анын үйүнө алып кирип коюп койгонун айтат. Бул жүктөрдө эмне бар эле, сиз билесизби? Сиз өзүңүз алып келдиңизби? Мен билбейт эдим. Ким алып келди? Мен буда эмне бар экенин билбейт эдим. О неме кошунабыз коюп турайык деп мага айтканда мен эмне экенин чындыгында да билгем жок да. Анан кийин майли ону тез эле алып кетебиз десе, майли деп койдум да. Караса ондой нерсе экен. Эмне алып келип атасыңар деп сурабадыңызбы? Кошунаңыз ким? Кошунабыз. Өткөн жылдын июнь айында чек арада мыйзамсыз товар ташууга каршы катаал мыйзам кабыл алынган. Ага карабай аткезчиликтин арты тыйылбай жатканын Карабак айыл өкмөтү чек ара кызматкерлеринин буга катыштыгы барбы деген күмөнүн айтты. Болбосо Тажикстан менен чек ара бир тараптуу жабылган учурда эле тыйылмак дейт. Эгерде чек арачы тосом десе, чымчык өткөзбөй тосса болот. Органдар тосом десе, чымчык өткөзбөй тосса болот. Демек, бардык нерсе аралашпы дейбиз да. Себеби аралаш болбосо кыла албайт да. Эми бир эки жолу биз чек арачылар менен бардык. Чек арач турган жерде 5 метр жерде постоянный постто бир солдат турат. Постоянный тура турган 24 саат тура турган солдаттын орду. Ошондон бир 5 метр жокоракта түндөсү жамгыр болгон экен, машинанын изи келген, Тажикстан жактан машина изи келген, лотокомдой таккаган экөө окшош кылып. Анан биз күлдүк анан. Бул эмне болгон? Кез жамгыр болгондо бул иш түшпөйдү десек, кыргыз бияктан келип машина жууптур дейт. Тажикта жууду биягадан десе күлүп жүгөрдүлөр да. Баткен чөлкөмдүк чек ара башкармалыгы аткезчиликке каршы мыйзам катаалдыгандан тартып, ири жүк ташуучу унаалар менен эмес, аз өлчөмдө мыйзамсыз жүк ташыгандар катталып жатканын айтат. Чек аранын тосулбагандыгы чек арачыларды да түйшүккө салып, аткезчилерди толук кандуу токтотууга мүмкүн болбой жатыптыр. Мыйзамсыз ишке аралашкан чек арачы аныкталса, токтоосуз жоопко тартыларын билдиришти. Карабак айылын өзүңүз жакшы билесиз. Карабак айылы башталгандан бүткөнгө чейин чек арага ушундай жабышып турат. Бүтүн айыл жабышып турат. Эми ал жерде толук кандуу токтотуш үчүн солдатты тизиш керек да. Бир катарга тизип коюш керек. Анан бир солдатка 100 метр берилсе, ал нары басып, бери басып мындай кыймылдаганда бир мөшөктөн ыргытып аткан мезгилдер болуп атат. Биз ошол жергиликтүү тургундарга же болбосо ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө да айтмакмын. Эгерде кандайдыр бир чек ара кызматкери, чек ара кызматынын аскер кызматкери тиешеси бар боло турган болсо, менин кол телефонум бардык заставалардын вараталарында, көзөмөл постторунда ар жерде илинип турат. Түздөн түз чыкса биз түптү жоопко тартабыз. Жыл башынан бери чек ара кызматы тарабынан Баткен облусунун аймагында аткезчилик боюнча 50 факты катталган. Анын 3дөн 2си кыргыз-тажик чек арасында кармалып, тиешелүү жактарга өткөрүлүп берилген. Мындан ары аткезчиликке каршы байкоочу камералар коюлмай болду. Азыркы мезгилде биз ошол жанагындай өтө жакын жайгашкан жерлерге, аярлуу участоктарга видеокамера орнотуу боюнча столбаларын орноттук. Жакында бул камерасы ушу мая ичи коебуз. Койгондон кийин бардык нерсе фиксировать этилет бул жерде. Эгер салат кетип калганда да фиксировать этилет. Бул постоянно өзүбүз карап турабыз, текшерип. Эч кандай бүгүнкү күнү мен чек арачыларды ушундай контрабандага тиешеси бар, же болбосо биздин балдар ушундай өткөргөнгө салым кошулат дегенден алыспын. Аткезчилик менен алектенгендерге каршы жергиликтүүлөр да өз ара чара көрө башташкан. Той мааракелерге кошпой койгон учурларда болгонун Карабак айылынын тургундары айтып келишет. Ага карабай жеңил оокаттын арты тыйылбай келет. Өткөн жылдын октябрында да ушул эле айылдан 2 миллион 750 миң АКШ долларын Тажикстандан мыйзамсыз алып кирген жарандар кармалган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.